Бөйдөнов Сапарбек Туратович, Кулатов айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары болуп иштеймин. Сел көп жүргөнүнө байланыштуу бул жерде быйылкы жылы 4 жолу сел келди. 4 жол. 4 жолу сел келип, бардык келген сел бул жерге коюлган кольцолор кичинелигине байланыштуу элдин үлүш жерине, андан кийин ылдый тараптагы 4 үйдө сел басканда ушул коопсуздук кайра эле кайталанбаш үчүн кечүү болуп өтүп кетиш үчүн гана жасалып атат да. Ушул жерге ошондо көпүрөк салынабы? Көпүрөк салабыз, ооба. Дептин балдары да техника жок болгон үчүн айыл өкмөттөн жардам сурап биргеликте жасап атабыз да. Дептин балдары келип асфальт төшөп кетишет. Элге бир түшүндүрмө иштери болдубу? Элге мисалы үчүн ушул знактарды коюп атканыңыздарда бул жерден ушундай чукуй болобуз деген. Жок, андай кабар бербедик. Эмне үчүн бул жакшынакай эле турган жолду бузуп атасыңар деген суроо да. Айыл өкмөтүнүн өзүнүн эле даярдыгы болуп атабы же бирөө жарым буйрук берип ошонун нерсинен негизинен анан алып атасыздар бул жерди? Мына жогорудагы көпүрөктүн 3-чү жолу оңдолушубу? Ооба. Же 2-чи жолубу? 3-чү жолу оңдолуш. Мындан кийин дагы өзүнүн негизи баягы чоң көпүрөк салабыз деген пландар барбы? Жууп кетип атат тез эле. Ошон үчүн чоң көпүрөнү салайлы, бир жолу кала турган кылып, өмүр бою кала турган кылып көпүрө салганга даярдап көрөйлү. Чоң көпүрөгө канча чыгым кетет? Эми бул жерге 3 миллиондон жогорку көпүрөлөр салыш керек да. Кызылкая шаарында жаңы ачылган Сумая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягында сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Сумая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Саламатсыздарбы? Аты-жөнүм Назим Мамасултанов. Мен бүгүн Торо Айкулатов айыл өкмөтүндө айылдан түшүп бараткан жолду ушундай бир казып аткан жерге келдим. Бир жакшынакай жолду ушундай казып атат деген элдердин көп суроолору пайда болгондуктан ушул жерден сиздерге тактыкты жана эмне үчүн казып атат, кимдер тарабынан казылып атат, ошол жөнүндө бир суроолорго жооп алалы деп ушул жерден сиздерге видео тартайын. Урматтуу көрөрмандар, каналга лайк басып, аягына чейин көрүп коюңуздар. Бул жерде азыр айыл өкмөт башчы дагы бар экен, айыл өкмөт башчынын орун басары дагы бар экен. Биз болсо азыр уруксаты менен ушул жерден интервью алганга аракет кылалы. Урматтуу көрөрмандар, Торо Айкулатов айыл өкмөтүнүн орун басары Сапарбай экебиз алдыбызда турат. Агабыздан бир аз интервью алалы. Өзүңүздү тааныштырып, андан ары айтып өтсөңүз. Бөйдөнов Сапарбек Туратович, Кулатов айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары болуп иштеймин. Бул иш-чара чынында эле быйыл көрдүңүздөр, аба ырайым кескин өзгөрүп, сел көп жүргөнүнө байланыштуу бул жерде быйылкы жылы 4 жолу сел келди. 4 жол. 4 жолу сел келип, бардык келген сел бул жерге коюлган кольцолор кичинелигине байланыштуу элдин үлүш жерине, андан кийин ылдый тараптагы 4 үйдө сел басканда, сел басып, аны тазалап бергенбиз. Ушул коопсуздук кайра эле кайталанбаш үчүн бул жерди ашкан сел ашып, кольцодон ашканы үстүнөн ашып туруп, кечүү болуп өтүп кетиш үчүн гана жасалып атат да. Ушул жерде суу топтолгонуна байланыштуу бул жакта азыр 6 километр селкана толугу менен толду. Жер менен барабар болуп калды. Мына үстү тарабындагы? Үстү тарабында. Кийинки сел ал талага, элди эгин талаасына чыгып кетет. Ушул коопсуздуктар эгин талаага чыгып кетпеш үчүн, сел чыгып кетпеш үчүн ушул жерге азыр кечүү жасап, ашыкча селдер өтөт. Бул эми убактылуу эле, бүгүн эле же өмүр бою ушундай болуп калат деген тема жок. Буйрукса 25-жылы бюджетке карайбызбы, кайсы бюджеттен алабыз, буну
жаңы көпүрө салганга аракет жасайбыз. 25-жылга бирөөсүн жасайбыз. Ошол жерге ошондо көпүрөк салынабы? Көпүрөк салабыз, ооба. Себеби ал эми дайым эле ушундай болуп неме боло бербейт да. Кечүү болуп кала бербейт. Ошон үчүн жаңы көпүрө салганга аракет кылабыз. Ага чейин биз ушундай кечүү кылып, азыр бул Дептин балансындагы жер болчу өзү негизи. Биздин айыл өкмөткө карабайт. Биздин айыл өкмөткө карабайт. Дептин балдарында техника жок болгон үчүн айыл өкмөттөн жардам сурап биргеликте жасап атабыз да. Азыр биз жасап бүтөбүз, Дептин балдары келип асфальт төшөп кетишет. Уну коопсуздугуну карап, знактарды койдук, ошол бир күн мурун эрте знак койдук, ушулар эл түшүп кетпесин, машиналар, техникалар коопсуздугу сакталсын деп туруп. Элге бир түшүндүрмө иштери болдубу? Элге мисалы үчүн ушул знактарды коюп атканыңыздарда бул жерден ушундай чукуй болобуз деген. Жок, андай кабар бербедик, бирок ушундай биз коопсуздук үчүн эле селдин ашып кетпес үчүн гана жасап аткан бир туура эле ой деген ойдо жасадык да. Анан бул же машиналар пострадать этсин, же бирдеке болсун деген ой болгон жок. Бул жерде азыр өзүңүздөр көрүп туруп, бардык техника өтө турган кылып, бир аз кеңейтип жасадык. Эми кечээки күнү бир аз чуңкур болуп калыптыр. Азыр эми кичинерээк. Азыр эми чоңойтуп, жакшыраак кылып жасап койдук. Эми ушуну тууру түшүнөт деген ойдо жасап атабыз. Бүгүн ушуга асфальт дагы төшөлөт, Бүгүн асфальт төшөлөт. Буйруса. Буйруса. Коомчулуктун арасында көп эле адамдар ар кандай комментарий беришет экен. Ошолордун бирөөсүнө сизге узатайын. Эмне үчүн бул жакшынакай эле турган жолду бузуп атасыңар деген суроо да. Биринчи дейт. Ооба, жакшынакай болгон ал жакшы туура маселе. Бирок жакшына болгону менен бул жерге батпай калган сел элдин коопсуздугун жаратып атпайбы? Канча элдер мына үлүштөр 1 жылдык эмгеги жок болуп атат. Үлүш жердеги бедеси, жүгөрү, буудай баарын сел басып калды да. Быйылгы эгин жок калды да. Эми бул жылда эле кайталана берген, бул туура эмес нерсе да. Быйылдан кийин ушул нерсе кайталанбаш үчүн бул жасадык. Быйылдан кийин жазында сел келет, биздин асфальт баса албай калабыз жазында катсак. Улай болуп жатып калат. Ошон үчүн асфальт азыр даяр асфальт бардын алда басып даярданып келерки селге даярданганыбыз биз үчүн жакшы да. Ошондо айыл өкмөттүн өзүнүн эле даярдыгы болуп атабы же бирөө жарым буйрук берип ошол нерсенен негизинен анан алып атасыздарбы бул жерде? Негизи өткөндө сел көп жүргөн мезгилде Камчыбек Кыдыршаевич келген мезгилде ошто чогулушта ушундай болгон да. Ушундай сел келип толуп калган көлсаларды алып ушундай кечүү жасап койгула, кайра эле суу ашып кете бербесин деп ошолдон протоколдук тапшырма болгон. Бул Депке дагы болгон, Деп менен биргеликте биз айыл өкмөт жасап атабыз. Бул жакта дагы бир ушундай кечүү бар, жогору жакта. Ал кечүүлөрдү дагы ушундай эле кечүү боюнча эле калабы? Ошого кошумча айта кетейин. Жок, азырынча эми быйыл бюджет жок болгонуна байланыштуу убактылуу кечүү жасадык да. Буйруса жазда экөөнү киргизсек кайра жакшы. Бирөөсүнү киргизгенге аракет жасайбыз, бирөөсүнү көпүрөгө киргизебиз. Бир канча убакыт эми ушул кечүү боюнча турат экен да анда, Быйылдан кийин 25-жылга чейин турат. Мүмкүнчүлүк болобу? Жок, азыр айта албайм. Мен азыр сөз бере албайм. Мындай кылып салып коелат. Бирок азырынча көпүрө кура албайбыз. Жакшы, урматтуу көрөрмандар, мынакей Сапар акебизден дагы интервью алдык. Ушул кечүү боюнча өзүнүн оюн билдирди. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн оюңуздарды айттык. Биз болсо ушул туура жана так маалыматты сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз. Бунун чыгымдары бир гана ушул айыл өкмөткө караса керек. Азыр экскаватордун эле ушул казганга эле акча төлөп беребиз. Калган асфальт, бардык жумуштар Деп өзү басып, өзү жасайт. Өзү жасайт, Биздин айыл өкмөттөн эч канча чыгым кетпейт экен. Жок, бул эми экскаваторго келгениге канча акча алат эми. Ошол эле чыгым, башка чыгым жок. Жакшы. Бул чыгым болгону менен көрүп атасыздар канча адамдардын эгиндери, талаалардагы эгиндерди, үйлөрдү сактап калып атпайбыз. Ал дагы чыгым да. Ошондон коопсуздуктун алдын алып атпайбызбы? Жакшы. Анан ол көпүрөк ушул кечүүлөр жөнүндө сөз болуп калды. Мына жогорудагы көпүрөктүн 3-чү жолу оңдолушу? Ооба. Же 2-чи жолубу? 3-чү жолу оңдолушу. Мындан кийин дагы өзүнүн негизи баягы чоң көпүрөк салабыз деген пландар барбы? Ушул кайра эле көпүрөлөрдү алып кете бербесин деп туруп, ушул чоң көпүрөгө аракет жасайлы деп азыр аз акча бөлбөй бир жолу чоң көпүрө салганга аракет үчүн ушундай жасалып атат да.
Эмесе азыр кичине көпүрө 500-600 миң сомдук көпүрө салып коюш салсак болот, проблема эмес, аны чечсек салат. Бирок ал көпүрөлөрдө сел көрүп атасыздар, көп келип атпайбы? Жууп кетип атат тез эле. Ошон үчүн чоң көпүрөнү салайлы, бир жолу кала турган кылып, өмүр бою кала турган кылып көпүрө салганга даярдап көрөйлү. Чоң көпүрөгө канча чыгым кетет? Мындан бир канча ай алдың эл дагы ошол көпүрө боюнча дагы бир көтөрүлүш жасаганда, өзүбүз кылалы деген ойлор дагы чыгып аткан арасында. Айыл өкмөт өзүбүз деле кылабыз деген ойлор дагы бар. Негизи чыгым примерно Эми бул жерге 3 миллиондон жогорку көпүрөлөр салыш керек да. жогору жака. Миллионго чейинки көпүрөлөр болбойт. Аларды алып кетип атат. Тез эле жууп кетип атат. 3 миллиондон жогору стандартка жооп берген проект менен гана салыныш керек да. Ансыз бул жерде проект негизи ансыз болбой калды. Жакшы. Рахмат, урматтуу көрөрмандар. Сапар акебиз менен бир аз кеңештик, бир аз ойлорун уктук. Интервью бергениңизге чоң рахмат. Алла разы болсун, ишиңизге ийгилик. Жолду бузуп кечүү жасап аткандын себеби, урматтуу көрөрмандар, могул эгин тигиндерге залакасы келет экен. Эгерде жогору тараптан сел келген болсо, ушул жака ашып атат экен. Азыр мен сиздерге селдин дагы видеосун көрсөтөм. Бул жакта кыргыз үйгө чейин сел барат экен. Ошондуктан бул жердеги астында кичине колса бар экен. Ошо колсанын үстүнү асфальт ушундай кечүү кылып жасап атат экен. Бул жактагы эгин тигиндерге залакасы келбеш үчүн жана ушунун асты тарабында 1-2 үй бар экен. 2 үйгө кечеги чоң селдерде суу кирген экен. Ошонун арызынын негизинен, ушул элдердин даттануусунун негизинен ушул кечүү жасалып атат экен азыр. Бир жакшына асфальт бузуп, ушундай бир кечүүнү жасап атасыңар, кечүүнү эмнеге кылып атасыңар деген элдин суроом жылоосу көп. Ошондуктан биз сиздерге так маалыматты жеткиргенге аракет кылалы. Бул тараптан Кызылгаядан машиналар аябай көп келет экен. Каттуу келгендиктен ушул кечүүдө кече бир аз коркунучтар жаралып, көп машина залакасын алган окшойт. Ошонун негизинен элден жаралган суроолор. Бүгүн болсо бир аз кеңейтип, жайыраак кылып коюптур ушул кечүүнү. Анан асфальт дагы төшөлөт экен. Айыл өкмөт жетекчинин өзүнүн сөзү дагы ушундай, жана орун басардын дагы өзүнүн сөзүн уктуңуздар. Бүгүн асфальт төшөлөт экен.